Бөрү эненин кыялы. Чыгыш адабияты. Автору Шеншиси. Кыргыз тилине которгон Асель Токсоналиева. Бөлтүрүктөрдүн туулушу. 1-бөлүм. Дүйнөдөгү карышкырлардын баарынын окшош бир адаты бар. Алар көпчүлүк учурда жалгыздап жүрүшсө, кыштын кычыраган ызгаар соогунда топ-топ болуп үйүргө чогулушат. Шабдалылар көз жоосун алган кызыл-тазыл гүлдөрүн ачып, мажүрүм тал жапжашыл жалбырактарын төгүлтө аңкып турган жаздын ак карлуу Джижука тоосундагы карышкырлардын үйүрү табияттын касиети менен бөлүнүп, 500 чакырымдан ашык кар баскан тоонун этегиндеги чексиз созулган Гаммер талаасына жайылып кеткен кез эле. Анын түштүк чыгышындагы аттын такасына окшош көл жээгиндеги желпигиш сымал асканын артында жалгыз ургаачы карышкыр батып бараткан күн нуруна узундан келген денесин тозуп жатты. Түш маалынан тартып, бир топ убакыттан бери кыймылдабастан сууга келген бугу кулжаларга кокусунан кол салуу максатында кечки азыгынын камын көрүп жаткан. Бул жер аңылоого ыңгайлуу, шамалы жок, бийик, анысынан дагы карышкырдын олжосу анын азуусунан оңой менен качып кутула албайт. Бул ургаачы карышкыр зылаң. Аны баары зылаң деп атаганын себеби терисинин түсү каралжын кызгылт көк. Мындай түс бөрүлөр ичинде сейрек учурайт. Боор жагы болсо кардай аппак. Ал керилген ийкемдүү кыймылдары менен чуркаган кезде калкып учуп бараткан кыралжын кызгылт көк булутка окшоп кетет. Карышкырлардын сулуулук көз карашынын өлчөмү менен карасак, зылаң ашкан сулуу. Бирок азыр анын келишкен келбети өзгөрүп, куурсагы чоңоюп, бөлтүрүктөй турган мезгилинин жакындап калгандыгы билинип турат. Көгүм кирип, токой туман каптап, кар баскан асказоолор булутка жашынып, ар түркүн тала гүлдөр жайкалып, булуттан аккан суунун шыңгыраган добушу зылаңды кучагына бөлөдү. Аңгыча эле дарактын шыбыртынан дабыш угулуп, карышкырдын кубанычы коюна батпай, акыры азыктын келгенин сезип турду. Бирок бул үн бугунун же кулжанын эмес, оозуна кушту тиштеп алган сойлоп бараткан жыландын дабышы эле. Бөрүлөр жыланды жек көрүшөт, бирок алардан коркот десек дагы жаңылышабыз. Зылаң иренжий түштү. Анткени карышкырлар канчалык каардуу жырткыч жаныбар болсо дагы алардын энелик сезими аябагандай күчтүү. Зылаң дагы жер бетиндеги адам баласы аял заты өзүнүн тонуулун күткөн сыяктуу бир жагынан кичинекей жандын кыймылынын, энелик сезиминин жана бакыттын сырларын эмнеде экенин сезип, бирок ошол эле учурда туула элек бөлтүрүктөрүнүн болочок тагдырын анын тынчын алуучу. Бөлтүрүктөрдүн аман эсен жарыка келиши, сүтүнүн тоюмдуу болушу, мергенчилердин капканынан жана жапайы жаныбарлардан коргошу зылаңды кабатыр кылар эле. Албетте карышкыр Гаммер талаасынын эң мыкты жаныбары. Токойдо күчтүү да, каардуу да жырткыч. Бирок кичинекей алсыз бөлтүрүк сүт диштери, жумшак тырмактары менен айбандардын жемине оңой эле айланмак. Бөлтүрүктөрдүн бейпилдикте туулушу жана анын алсыздыгы зылаңды ойлондурду. Бирок бөрү деген бөрү да. Адам перзенти жарык дүйнөгө дарыгерлердин жардамы менен келсе, карышкыр жалгыз гана тагдырына таянат. Кичинекей бөлтүрүктөрдүн башка жырткычтардан аман калуусу маңдайына жазылган өмүрүнүн жарымы гана эле. Бул нерсе бөрүгө алыстай сезилип, ошол тапта кайдыгер боло түштү. Чындыгында ал азыр өзүнүн сүтү менен бөлтүрүгүнүн курсагын тойгуза алабы? Сүт молбу? Бул маселелерден да алдын ала өзүнө азык дайындоо эң маанилүү экенин сезип турган. Азык эсине түшкөндө анын курсагы курулдай баштады. Бүгүн эртелеп жеген илейбеси эчак эле аш болуп калган. Адатта боз кезде тамакка тойбой, эртеден кечке ачка боло берет эмеспи? Акыркы күндөрү карышкырдын торуна марал, кулжа, элик сыяктуу чоң олжолор түшпөй калды. Ал кээде күнү бою коен же чүткөрдүн артынан кууса, кээде караңгы киргенде Чоушуй көлүнүн айланып, келемиштин ийинин казып, аны кармап жеп курсагын тойгузчу. Бөрү мышык эмес, ал мышыктай болуп чычканга дагы алымсынбайт. Зылаң олжолуу аңчылык маңдайга жазылган экенин жакшы билет. Бирок негизинен карышкырлар мындай жазмышка ишенүү жолуна капарына алышпайт. Кең Гаммер талаасындагы бугулжа такиндин топторуна качырып кирип, оңой эле олжолуу боло албай тургандыгы дагы ага белгилүү. Анткени ар бир жапайы жаныбардын башкаларга жем болбой турган өзүнө гана мүнөздүү ыкмалары бар. Алардын бири кулжа чөп жечүү назик айбан, сокку бере албаста дагы ылдамдыгы менен карышкырдан кутулуп кетет.
Жада калса Шамдагай дөбөт дагы кууп жетпейт. Боз зылаң кайдан жетсин дейсиң? Ал бир нече ирет кол салып да көргөн, бирок акырында оозуна олжо тургай жүн дагы илинген жок. Анын себеби ичиндеги бөлтүрүктөр ага оордук жаратып, жүгүргөнүнө жана курч азууларына таасирин тийгизгенин сезген. Күндөрдүн биринде зылаң такиндердин үйүрүнө кол салып, олжосуна жетпей калды. Анысы аз келгенсип, жолдо курсагач кабыланга жолукту. Кабылаң өзүндө эле жырткыч жаныбар. Курсагы тарсайган боз карышкырды көргөн кабылаң аны көздөй секирди. Зылаң ичиндеги бөлтүрүктөрү кабылаңдын жемине айланбасын деп кууш таштын жаракасына кирип кетти. Эгер азыр жанында жок дегенде жардамчысы же шериги болгондо, жалгыз кабылаңдан коркмок түгүл, Гаммер талаасындагы элик бугулардын бери кууп жетмегеле. Кокусунан зылаңдын эсине бөрү дөбөт Хейсан түштү. Ал эң мыкты шерик эле. Хейсандын терисинин капкара жылтыраган өңү, күчтүү жана жеңиштин белгилерин билдирген жоон моюну, каардуу келбети, акылмандыгы жана жалгыз гана зылаңдын эстен тандырган жытычы. Ал эми жакында жарыкка келе турган бөлтүрүктөр Хейсандын тукуму. Зылаң менен Хейсан экөөнүн чогуу өткөн күндөрү таттуу жана көз ирмемдей аз болду. Коёнду учкан куштай кармап, бул көрүнүшү анын өзүн суктандырчу, бирок ошол мезгилде коёнго анда-санда гана аңчылыкка чыгышчу, көбүнчө боз маралдарга кол салышчу. Анткени жетил элек түйүлдүктүн эти өзгөчө даамдуу эле. Зылаң менен Хейсан жортуулга чыкканда бири-бирине жакшы шерик болушчу, бири-бирин түшүнүүгө кичинекей белги гана жетиштүү эле. Алар олжону байкаганда кулактарын түйүп, койруктарын шыйпаңдатып, оң же сол тараптан, артынан же алдынан, түндүгүнөн же түштүгүнөн кол саларын күн мурунтан шарттап алгандай жортуулга чыгышып, кээде гана иштери оңунан чыкпай калбаса, демейде олжого жолдуу болуп кайтышар эле. Эх, азыр Хейсан тирүү болсочу, деп Зылаң кайгылуу үшкүрүнүп алды. Бөлтүрүктөрдүн жарык дүйнөгө келер убагы дагы жакындап калды. Ал тирүү болсо кыйналганда жөлөк, карды ачканда азыгын берип жанында болбойт беле? Хейсан менен бир гана жалгыздыкты же кайгыны тең бөлүшпөстөн, аны менен чогуу бөлтүрүктөрүн багып, кадырлуу ата-эне болушат эле. Бирок бул бейпил жана бактылуу күндөр ой жетсе да кол жетпеген түштөй кыял болчу. Азыр Хейсан жок. Хейсандын сөөгүн эмгиче, жору чокуп, кызыл баш кумурска жеп, жердин бетинен тазалап салган чыгар. Анын курман болгон жери Зылаңдын дагы деле көз алдында. Ал жердин кейпи суук таштары, сапсайган төө тикендери, көрүстөнгө окшогон тоо капчыгай менен адамдын жүрөгүн үшүн алган шайтан өрөөнү. Хейсандын камкордугу жана колдоосу жетишпей, Зылаң талаага жалгыз анга чыкканга батынбады. Анын бөлтүрүктөй турган маалы жакындап калган. Зылаңдын арыктаганынан жана алсыздыгынан балдары дагы эрте жарык дүйнөгө келип калышы мүмкүн эле. Бул коркунуч дагы анын тынчын алып жатты. Күн батып, алыстыгы көздү уялткан аппак кар баскан аска гана жылтырап, талааны ааламдагы көзгө сайса көрүнгүс караңгылык каптады. Зылаңга бул жер коён жатагынан бери белгилүү. Күн уясына жашынаары менен жандыктын баары тынчып, чогушун жээгине моокум кандырганча суу ичкенге бир дагы марал бугу басып келбесин билер эле. Эх, айла жок. Бүгүн түнү дагы ачкачылыктын азабын тартып жатмай болду. Ачкачылыктан ачуулуу онтоп, алсырап Чоушун көлүнөн узап үңкүргө карай жөнөдү. Үңкүр болсо кар баскан Жижука тоосунун этегинде. Ичи кең, курсагы бата тургандай оозу глицина гүлүнүн жаш сабагы менен бекем жашырылган бөрүнүн кынтыксыз турак эле. Жанды кейиткен ачка кара курсак анын таттуу уйкусун качырды. Ачкачылык сезими тозоктун отунан дагы күчтүү эле. Эгер Герт башынын кара курсагы гана болсочу, ичиндеги бөлтүрүктөрдүн ачкалыгы эненин жанын кейитип, алар менен кошо зиркиреп, кыңшылап жатты. Бөлтүрүктөрү ачкачылыкка каршылыгын көрсөткөндөй кыймылдап жатышты. Зылаң кайгылуу көздөрү менен желине карап, анын сүткө борсоюп толбой кайра чүрчүйүп кургап калганын көрүп, жүрөгү тызылдай түштү. Анткени сүт менен балдарын асыроочу жаныбарлар үчүн желини жашоонун булагындай. Ал дали болсо жашоодон үмүтүн үзбөй, табигатка ишеничин артып, сүткө мол болуп дени сак күчтүү бөлтүрүктөрдү чоңойтооруна үмүттөнүп турду. Жүрөгүнүн түпкүрүндөгү дагы бир купуя өктөөсү балдарынын биринин келечекте татыктуу жол башчы болгон эле. Бул умтулуусу сезимдин деми менен ал тагдырдын берген кайгы муңуна оңой эле туруштук бере ала тургандай болгон. Бул улуу жол башчы Хейсандын өз кыялына жетпей калгандагы аманаты эле. Ооба,
Хейсан зылаңга эңсеген кыялын өзүнүн жол башчы болгусу келгенин айткан эле. Албетте бул мүнөзү калыптанып, акылы токтолуп, ою тереңдеп калган карышкырдын сөзү эле. Анткени башка бөрүлөргө караганда анын такка умтулуусу күчтүүрөөк болчу. Ал өз убадасына бекем туруп, 2 жыл бою түн уйкусун бөлүп, тырмактарын ташка кайрап, кылычтын мийизиндей, акылынан ажыраган карышкырдай дарактарынын кабыгын кемирип машыккан. Мүмкүн бул дагы түбөлүк сүйүүнүн белгисиз сыры, же табигаттын атайын тактыга отурганга жол башчы карышкырды дайындаган белегиндей сезилчү. Учурдагы жол башчы карышкыр Лоужуа мыкаачы, жырткыч, өзгөчө жалдуу. Анын дене түзүлүшү, келбети, кайраттуулугу Хенсайдыкына окшош. Бирок шыктуулугу жана жөндөмдүүлүгү андан ашып түшпөйт. Чын-чынына келгенде күч, шык, жөндөм ар дайым бирдикте болгону дурус. Баш иштебесе колу бутунун шору дегендей, Лоужуа аңгулоого 1000 уктаса түшкө кирбегендей буйруктарды берип, бөөрүлөрдүн тобун бирде улутуп, алардын белги үндөрү алыска угулганда жада калса, момун койлордогу изин суутуп кетчү. Жортуулдардын бир күнүндө Лоужуа өзүнүн наадандыгынан, өзүнө ашкери ишендиби айтор чак түштө мергенчилердин короосуна кол салып, ал жоосунун айынан бир нече алгыр бөөрүлөрдү өлүмгө дуушар кылды. Эгер Хейсан жол башчы болгондо, андай акмакчылыкка жол бермек эмес. Зылаңдын ою боюнча Лоужуаны тактысынан түшүрүп, ордуна Хейсанды койгондо, бөрү үйрүнүн мойнундагы чоң оор жүк түшкөнгө тете эле. Албетте Зылаң Хейсандын шериги болгон. Хейсан ошол бийликти тартып алганга өзүнүн жандай ишенген шериктери менен жашыруун сөз бекиткени дагы ага баштан аягына чейин белгилүү эле. Шарттын негизинде жаандуу чагылгандуу түндө Зылаң коркуп, калканыш сурап Лоужуга барып, ал анын келгенине кубанып сүйүнүчү коюна батпай турган кезде, Хейсан жаратылыш кубулушунун үнүнөн пайдаланып, капысынан ага артынан келип, шыйрактан жарат иштемек болгон. Лоужуанын ишенимдүү шериги бирөөнүн секирген дабышын эртелеп сезсе да, бирок туруштук бергенге кеч болуп, аксак карышкырдын тактыны сактап калышына мүмкүнчүлүк дагы болмок эмес. Бул алдын ала тизмеленген аракет шарттар оңунан чыкмак. Алар ташка тамга баскандай даана, кынтыксыз эле. Хейсандын жеңилип калышы мүмкүн эмес болчу. Убакыттан пайдаланып Зылаң менен Хейсан кол салганы жатканда, күтпөгөн жерден үрөй учурган окуя болуп кетти. Шайтан капчыгайынын каманы каплеттен чыга калып, арсайган азууларын Хейсандын мээсине матырып алат. Байкуш Хейсан, асыл тукум карышкыр, акыры анын жанын ажал алып тынчыды. Зөөкүр каманды бөрүнүн үйрү быт-жытын чыгарып тытып өлтүргөн. Ал Хейсандын сөөгүнүн жанына басып барганда, анын 4 аягы көктү карап, чалкасынан сулк жаткан. Таштын баары канга боелуп, эчак эти муздап, 2 көзү тегерек болуп ачылган эле. Каардуулуктун нуру көздөрүнүн түпкүрүнө төгүлүп, тикирейип күңүрт тарткан асманды, кыштын зыркыраган күнүн, караган көз караштын маанисин Зылаңдан башка карышкырдын бири да түшүнгөн жок. Хейсандын 2 жыл кан жанын аябай эңсеп көздөгөн максатына жетпегени көрүстөндө да аны тынчытпайт чыгар. Өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүндө ажал менен жаны кашайганча алышып жатса да, бир гана аалам менен коштошпойт. Зылаң экөөнүн жол башчы тууралуу кыялы аткарылбай калганы аны өкүндүргөнүн дагы айта алды. Орундалбаган кыялы Хейсандын муздаган жанынын тирүүлүктөн алыстатса да, бирок көздөрүнүн каректеринде түбөлүккө тоңуп калды. Зылаң көпкө дейри Хейсандын сөөгүнүн жанында отурду. Бир маалда ал ажал менен жандын ортосунда мистикалык кубулушка тете байланышты сезди. Хейсан аркы дүйнөнүн босогосун аттап кетти. Бирок анын жалынып жалбарган өтүнүчү, жашоосунун үрөөнү жана ар бир куттуу күнү суук уйгандай аздектелсе, табигаттын жанданышы менен тамыр жайып, кайрадан жемишин алмак эле. Ооба, Хейсан бул дүйнөдөн өтүп кетсе да, Зылаңдын карынында анын балдары калган. Анын канынан тукумунун улануусу болочок эне бөрүнүн бөлтүрүктөрүн канаттууга кактырбай, тумшуктууга чоктурбай багышына байланыштуу эле. Жаратылыштын касиетине таянып, Хейсандын тукуму атадан балага, андан ары небере чөбөрөгө берилип, үзүлбөй улана бермек. Бөрүлөр үйүрүндө жол башчылык укумдан тукумга мурас болуп өтпөйт. Алар кандуу кармаштан кийин эң айбаттуусун такка көтөрөт. Катуу талап кылуучу машыгуудан жана тарбиядан башка аларды жакшы багуу абдан маанилүү иш. Булар Зылаңга 5 колдой белгилүү. Ушул себептен улам бөлтүрүктөрдүн кичинекейинин курсагын ачырбай, денин сак, күч-кубаттуу кылып асыроо анын негизги максаты эле. Зылаң айбандык сезимине таянып, балдары жарык дүйнөгө келе турган маалы жакындап калганын тойду.
Балким эртең түш оогондо эң кеч дегенде бүрсүгүнү бөлтүрүктөрү жарыкка келип калат. Ал кара желини менен балдарын тойгуза албайт. Бирок желини толуп сүтү ашып ташыш үчүн ал күндө азыктанышы керек. Айрыкча эмизүүнүн биринчи жумасында чычкандын этин жеген болсо, сүт ичкен бөлтүрүктөрүнүн өсүшүнө таасирин тийгизип, келечекте аларды алсыздандырмак. Мындай окуялардын себебинен карышкырлар балдарын эмизе албай, акыры аягы бөлтүрүктөрү өлүмгө дуушар болуп калышчу. Азыр зылаң кандай арга болбосун маралды тирүүлөй кармап, кайнап турган ысык канынан чаңкоосу канганча ичсе, желени сүткө толо түшмөк. Маралдын кебездей жумшак этинен бир сугунса, балдары бейпилдикте өзү азыктан кабатыр болбой көз жармак. Аттиң ай, ал маралды кайдан тапты? Капысынан зылаңдын эсине укмуштуудай ой келди. Үңкүрдөн алыс эмес лаңпа кыштагында бугунун жайыты жайгашкан. Анда так секирип ойногон бугу маралдар көп эле. Ал жан киргендей ордунан туруп үңкүрдөн суурула чыгып, тоо бойлой жортто. Бийиктиктен алыска көз чаптырган аалам караңгы түн кучагына бөлөнүп, бирок талаанын ар кайсы жерлеринде малчылардын турак жайларынын жарыгы жылтылдап күйүп турган. Ал эргип заматта жетип, өз колу менен бугуну кармагысы келди. Ийнедей сайгылаган кечки шамал маңдайынан согуп, зылаңды чымыркантты. Жаңы гана жортуулга айдап жаткан ою дагы салкындай түштү. Бугулар тобунда майы 4-58 бугулар бар. Ал тургай кашаанын кеңдигинен олжону кармаштагы оңой. Бирок өкүнүчтүүсү мергенчилер түнү бою курал жарактары менен кайтарат. Аларды дагы бир аппак дөөдө ити даабай жандап жүрөт. Ал ит угуу жана жыт жагынан карышкырдан кем эмес. Дарбазанын түбүнө жакындаганды алыстан сезип, мергенчилерге үрүп белги берип чакырып чыгат. Зылаң шериктери жие жана жоожу экөөнүн үйүрдүн баары эңсеген асыл бугуга кол салганын эстеди. Мергенчи бирөөнүн төшүн жарат, экинчисинин аппак курсак терисин ок тешип, кыпкызыл канга боелгон эле. Бул жайыт чындыгында ажалдын тузагы. Бөрүлөр арасында кабыргасы кайышып, ичегиси жабышып, ачкачылыктан көздөрү кандан өтүп турса дагы тобокелчиликке баргандар чанда чыгат. Айласы кеткен зылаң муну ойлоп, ичи тызылдап ачкачылыкты чычкан менен тынчыткысы келген болчу. Бирок жакында туула турган карышкыр тукуму энелик сезимин күчөтүп, аларды тарбиялап жолбашчылык тактысына отургузуу кыялы жана ачкачылык сезими анын демин кайра жандандырды. Мергенчинин колу бардыгына жетишкендей төртөө эмес, даабай дагы алсыз. Алар дайыма жарык жерде жүрүшөт. Зылаң караңгы жерден билгизбей кол салат. Жаратылыш атайлап жасагандай бүгүн түнү ай да жок, жылдыз да жок, шамал согуп анын иши оңунан чыкчудай болуп турат. Этияттык анын өзүндө болгон касиеттик сапат эле. Жие менен жоожуонун абайлабай мерт болгон жолу мүмкүн аны бүгүн олжолу кылат чыгар. Зылаң миң түркүн ыкмаларды эстеп, ишенишин калыбына келтирип, аңлоого даярданды. Ырасын айтканда азыр бугуну кууп жетиши ишке ашчудай. Бөлтүрүктөрдү туугандан кийин алсырап эч нерсе кармаганга, дарманы келбей калганга караганда азыр кубаттуураак. Ал учурда күчтөн тайып, кыйналып, анан мындай мүмкүнчүлүк боло турганы дагы күмөн эле. Ал акыры өзүн ынандырды. Тоонун боорунан төмөн чурка түшүп, булактын тунук муздак суусун шимирди. Курсагындагы балдары убактылуу тынчый түштү. Алар туула турган кезинин жышааны алыстагансыды. Курсагын чайпап, куйругун шыйпаңдатып, өзүндөгү бир топ күч бугуга кол салганга жетээрин сезди. Үңкүрүнөн алыстап, Гаммер талаасынын караңгылыгына чумкуду. Адамдан амал качып кутулбайт эмеспи? Мергенчилер бугулар камалган сарайдын чыгышындагы алачыктын 2 кабаттан турган саман мунарасынан айланадагы булуң бурчунан бери көрүп кароолдо турушат. Алар бул жерде алоолонту отту жагып, мылтыктары менен бардык токойдогу жана жайыттагы жырткыч хайбандарды сестендирип, боңуктун түтүнүн буркуратып короо кайтарып отурушат. Ал эми даабай болсо короого жакындаган жандыктарды кубалап жүрүп, жаны тынбайт. Бул жортуул өлүмгө жетелегенсип, Зылаң чыдамдуулук менен алыстагы бир кучак түп эрмендин түбүндө күтүп жатты. Түнкү шүүдүрүм анын денесин бүтүндөй суулады. Бул канчалык жакшы экенин ойлоп койду. Себеби мындан карышкырлардын көздү ачыштырган сасык жыты билинбей калат эле. Таң атаар алдында жылдыздар эйчак жымыңдап чыгышып, капкара жибектин үстүнө саймаланган асыл таштай сыяктуу жылбырашат. Акыры от өчүп, кыпкызыл чогуу араң жылтылдап, мергенчилер отту көздөй баштарын жаздап, биринин артынан бири кирпиктерин жабыштырып уйкуга киришти. Даабайдагы куйругун сөөл жандай иймейтип, алачыктын бамбук тепкичинин түбүндө 2 утунун ортосуна башын коюп, үргүлөп, уйкунун кучагына бөлөндү. Даабай кожоюндары менен түн бир окум болгончо уктабагандыктан алы кетип калган эле.
Бир аздан соң таң атат. Түн тынч өтүп баары мемиреп жатып калды. Зылаң толкундана баштады. Шүйдүрүмгө муз болуп тоңгон териси ага мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай тезинен ишке кир дегенсиди. Ал ордунан козголуп турду. Шамал чыгыштан согуп жатат. Сарайдын батышына айланып өттү. Ал жерде күңгүрт тартып, жалп эткен шамал жок. Коргоондун дубалы чоң чынынын оозундай жоон кашаттын дарагынан жасалган киши боюнан дагы алдаганча бийик, катуу дагы эле. Бирок бул Зылаңга кымындай дагы кыйынчылык туудурбады. Анын амал-көйлүгү пенделиктен дагы ашат. Одуракай кашаттын дарактарынын кабыгына алдыңкы буттары менен тырмышып, бир булкунтуп тоскоолдуктарды аркалашы керек. Анын жападан жалгыз чоочулоосу бугуларды үркүтүп дүрбөлөңгө түшүп, даабай менен мергенчилерди ойготушу. Анткени бугунун угуу жыталуу сезими күчтүүрөөк, анан дагы жаратылышынан үркүнчөөк келишет. Заматта шектенишип, заматта уу-чуу салышат. Зылаң көпкө олку-солку болуп турду. Бугунун үйүрү сарайдын так ортосунда коопсуздукта болсо да, мергенчи менен даабай тикирее кайтарса да, үйүр башчы бугу ачык жайыттагы адатындай түнү бою күзөтөт. Бугулардын бардыгы таттуу уйкуда жатса да, ал түнү бою көз ирмебей, кулакын тикчийтип күзөттө турат. Зылаң үчүн мындай иш адилетсиздик эле. Бир гана айла бөөрүнүн амал-көйлүгүн колдонуп олжону колго түшүрмөк болду. Ал кылдааттык менен талааны карап, гөлчүгө секирип түшүп, эки жолу булкунуп оонап, бүт тулку бою мурдунун канынын жытынан бери чылага матырып алды. Ал дагы эле кабатыр. Жолдо баратып оозуна бир кучак кыйгыл жыты бар гүлдү тиштеп алды. Андан соң гана акыры дубалга жөрмөлөп, кашаанын ичине көз салды. Бугу мергенчи даабай бейкапар таттуу уйкуда экенин көрүп, бийик дубалды куюн сымал шып этип ашып түштү. Зылаңдын секиргендеги сулуулугун айтпа. Тым эле көркөм гимнастика оюнундай го. Аба мейкиндигинде догодой ийилген денеси, канаттай жайылган бели, ийилген буттары менен жалбырак сыяктуу каалгып, үнсүз жерге түштү. Ал алдын ала ыкмаларды жакшылап ойлонгондуктан башы маралды карай бурулуп, бурчка секирип түшкөн. Ал болжолдонгон шарт боюнча көз ачып жумганча ылдыйга түшкөндө, бугу янтар түсүндөгү мүйүзүн шарт көтөргөн эле. Бирок ажал менен жашоонун алпурушунда марал ооз ачып үн каткан эмес болчу. Түшүнүксүз чүмбөттөлгөн караңгылыкта кайдан жайдан келген белгисиз кыйгыл жыттуу гүлдүн жыты бугунун мурдун кыйтыгылап, ал чоочулап кооптонуп, бирок коркунучтун белгисин байкаган жок. Эгер кыйгыл жыттуу гүлдөр кырсыктын башталышынын белгиси болбой калса, бугулардын уйкусун болбогон жерден бузгандыгы үчүн алардын мазагына калсачы? Бирок өзүнүн табият сезимине таянып кооптонуп, белги берсемби же жокпу деп эки анча ойдо болуп катып калды. Ал акыл калчап турганча Зылаң толкунданганын басып, суукта тоңгон эт сыяктуу былк этпей турду. Чыдамын кетирген иш акыры натыйжалуу болду. Бир нече мүнөттөрдөн кийин бугу дубалдагы гүлдүн зыянсыз экенине ишенич артып, мүйүзү менен жалын акырын артка кайрып, мойнун созуп, денесин бошоңдотту. Так ошол маалда Зылаң мурдатан өзү болжоп койгон маралга секирди. Марал бейкапара уйкуда жаткан, анын боор жагынан мамык жүндүү музоосунун башын байкаган эле. Ал чоң бугу жана маралдарга көңүлүн бурган. Бирок алардын тулку бою өтө оор болгондуктан ченеп жеткис каштын дарбазасынан тиштеп ашырып ыргытышы мүмкүн эмес болчу. Ошондуктан ал маралдын жаш музоосуна кол салмак болгон. Ошол замат марал оозунан кан жыттанганын карышкырды сезгени менен көзүн ачып, гүлдүн сөлөкөтүн көрдү. Бирок ички туюму аны артка чегингенге мажбур кылды. Зылаң убакыттан пайдаланып, маралдын боорундагы музоосунун мойнуна жабыша тиштеп, дубалга карай сүйрөп жөнөдү. Энеси эмне болгонун түшүнбөй делдирип, дароо эле сүйүктүү музоосунан ажыраганын сезди. Ал мезгилде үйүрүн кыраакылык менен кайтарып жаткан бугу бир укучак гүлүн үйүрдүн ичинде шумдуктуудай сыр менен байланышып жатканын байкап калды. Анын баятан бир баамдаган ою туурасынан чыгып, бир нече ирет мүйүзүн көтөрүп, мойнун созуп, бышкырып белги бергиси келген, бирок бугу иштин бардыгы көп убакытты талап кылмак. Зылаң убакытты кетирбей маралдын кичинекей музоосун тиштеп, дубалды ашып секирип түшүп кетти. Акыры күзөтчү бугу бышкырып белги берди. Тынч уйкуда жаткан үйүр уу-чуу дүрбөлөңгө түштү. Дүрбөлөңдүн артынан даабай арсылдап үрүп, мергенчилер мылтыгын атып, бейпилдикте жаткан Гаммер талаасынын тынчтыгынын үшүн учурду. Дүрбөлөңдүн артынан даабай арсылдап үрүп, мергенчилер мылтыгын атып, бейпилдикте жаткан Гаммер талаасынын тынчтыгынын үшүн учурду. Бирок кеч болуп калган. Зылаң лампа кыштагынан алдаганча узап кеткен эле.
Теңир өзү колдоп, ал күнү нөшөрлөгөн жаан жааса, Гаммер талаасынан Зылаңдын изин жытын тазалап жууп, сезгич Даабайдын жыт алуусу дагы начарламак. Зылаң маралдын музоосун мойнуна арта салып сарайдан үңкүрүнө кайтмак. Ал жолдо тынымсыз зымырап чуркап, Даабай артынан канчалык тездик менен кууса дагы жетмек эмес. Зылаң негизинен жолдун жарымында токтогусу келген эмес, бирок оозундагы олжонун араң жаны жашоого түрткүлөп, буттары тыбырап, аздан соң козголбой тынчый түштү. Чындыгында Зылаң аны өлтүрө иштеген эмес. Маралдын музоосу коркконунан деми кысылып, эсинен таанды көрүнөт. Ал кезде сарайдын күңүрт жарыгы жалтылдап, мылтыктын үнү, иттин арсылдаган үнү угулуп угулбай бөрү алыстап, кадамын жайлаткан. Жеңил желпи үңкүрүнө чуркап келе жатып, маралдын музоосу карышкырдын оозуна жайып алып да, билинер билинбес дем алып да жатты. Зылаңга олжо акыркы демин чыгарганда сөөгү бат эле муздап, каны тез эле катып калаарын билчү. Ал кайнап турган ысык кандан тоё ичиши абзел. Ошондо гана куруша кургап турган желини барсайып сүткө толот. Ашкан кыйынчылыкты деле жаратпайт деген ой менен кумурсканын уясынын жанына токтоп, кичинекей музоонун кекиртегинен тиштеди. Заматта жыттуу ширелүү жаш малдын эти, куйкаланган ысык каны анын чучугунан бери ысытып, чүрүшкөн желинен баштап борсойтту. Ал канды музоонун кекиртегинен мүрөктүн суусундай тызылдата сорду. Алсырап бели бүкчүйө чөптүн шүйдүрүмүнөн тоңгон тамчыларына тумшугун сойлотту. Кайрадан көңүлү ачылып, музоону оозуна тиштеп, үңкүрдө ырахаттана жейм деп сапарын улантты. Эгер Зылаң кумурсканын уясынын жанына токтоп, ширелүү канды бурдаган бактынын эмне болуп бүтөөрүн билгенде, анда ал эти муздап, каны каткан музоо менен үңкүргө кайтууну кааламак. Тагдырга кантип каршы тура аласың? Зылаң олжону оозуна тиштеп, кумурсканын уясынан кетүүгө камданганда, капысынан алдында капкара чөптүн арасында аппак килейген караан көрүнүп, ачылуу үргөн иттин үнү угулду. Даабайдын кандайча жыт алып келгени аны чоочулатты. Кулагын тикчийтип, Даабайдын артындагы алыстагы мергенчилердин добушун тыңшап туруп, селт бурула куйругун кыпчып, элсиз жерге зымырап, иттен качып жөнөдү. Ит дагы анын изинен калбай кубалады. Демейде бөөрү итке караганда ылдамыраак. Азыр тиштеген азыгы оордонуп, чуркаганга тоскоолдук тийгизип жатты. Даабайдын тайманбай артынан түшкөн куугунтугунан кантип кутулат? Эгерде оозундагы музоону жерге таштаса, Даабайдан озуп кетмек. Бирок ал аны таштагысы келген жок. Эч нерседен жалтанбастан ажал жолу чилдин арышынан кыска болуп турганын билсе дагы, оңой менен жеминен баш тартпайт, баш тартышы мүмкүн дагы эмес эле. Ошентип Зылаң менен Даабай ээрчишип, Гаммер кең талаасына жайыла, марафон узундугуна чуркаган мелдештегидей биринин артынан бири кичинекей аралыкта куушуп баратты. Зылаң төрт аяктап чоушуу суусунун чөп баскан тайыз жээгинин алдына өтүп, Гаммер талаасынын четине чыгып, эки айрылыш жолго жетти. Анын бири Жужука тоосунун этегинин үңкүрүнө, бири соолган Гухы дарыясын көздөй кетет эле. Ал арсар боло түшүп, Гухы дарыясына барган жолго бурулду. Анткени үңкүрдүн зыянга учурашын каалаган жок. Өздөрүнүн төлүн сактоо бул ар бир жаныбардын туубаса сезими го. Ушул үңкүрдө көз жарып, бөлтүрүктөрүн бир топ мезгилге дейири ал жерде чоңойтот. Даабай жана анын кожоюндары үңкүрдү таап алса, анда карышкырдын күнү бүткөнү. Зылаң Гуху дарыясынын жээгинде төшөлгөндөй тегиз жаткан муштумдай шагыл таштардын үстүнөн көпкө чуркап, баятан бери караңгылыкта жаткан көктү бара-бара кызгылт агарган таң басканын байкады. Бөрү да абдан чарчады. Артындагы Даабайды тыңшаса, ал дагы энтигип, арсылдап үрө берип, үнү кырылдап калган. Карышкырдын тажрыйбасына таянып, иттин кожоюндары өтө эле артта калганын сезди. Бирок Даабай оңой менен багынбай тургандай. Зылаң кыжырланып да, айраң таң калып да турду. Табигаттагы ченем боюнча ит карышкырга туруштук бере албайт. Алар жырткыч карышкырга бетме-бет жолукканда куйруктарын кыпчып артка чегинишет. Болгону кожоюндарынын жанында гана күчтөнүшөт. Ошондуктан эл арасында үйгө жакын иттин куйругу узун деп айтылып калган. Эгерде ээси жанында болбосо, сүрдүү кебетесинен кылт эте коркок коёнго айланат. Даабайдын ээлери эбак эле белгисиз багытка кеткенин, ал жаңы жортуулга чыккан ит болсо дагы бардыгын түшүнөр. Токтолбостон кууган эмнеси? Болбосо анын башына таш түшкөнбү? Же кутурган итпи? Зылаң ойлонуп, мүмкүн Даабай асыл тукум, таза кандуу аскер ити чыгар деп ойлоду. Аскер иттери чыйрак жана зээндүү келип, күч-кубаты карышкырлардыкы менен бирдей. Эгерде чындыгында Даабай аскер ити болсо, анда бөрүнүн күнү бүткөн эле.
Зылаң чегинен аша чоочулады. Бирок Даабай аскер ит эмес, кадимки Диебен тайпасындагы дайымкы кездешүүчү талаа иттеринин бир түрү эле. Ал Лаңпа кыштагындагы марал баккан Аңкыду деген кишинин ити болчу. Даабай арстанды жеп салчу жырткычта эмес, башына таш түшүп мээсинен ажыраган дагы эмес. Ээсинин алыстаганына карабай карышкырдын изине түшүп кубалай бергени кожоюнун ырайымына татыгысы келген эле. Эмне деген түшүнүксүздүк. Азыр биологиялык саат боюнча иттин мемиреген мезгили болушу керек эле. Тескерисинче ал уктабай чыйрак жүрөт. Анткени акыркы күндөрдө балга келген аарылардай анын кожоюнунун биринин артынан бири көп кырсык жабышты. Ошол эле күнү түшкө маал жайытта ит уктап жаткан чакта жылан маралдын музоосун чагып алыптыр. Анысы аздык кылгансып түн жарымында мергенчи уйкуга киргенде Даабай канчык ит сыныбар менен жашыруун кездешүүгө кеткен кезде кабылаң эшиктин илмесин тиши менен кемирип ачып 3 жашар бугуну жаратыш деп кожоюна чоң зыян келтириптир. Албетте мергенчи кыжырланып, ачуусун иттен чыгарып баардык кылмыштын жазасын Даабайга жүктөгөн. Ар дайым мергенчи аны аздектеп, кучактап, жоонунан сылап, тумшугунан өбөр эле. Арада катар-катар болгон кырсыктардын кесепетинен жакшы көрмөк тургай эркелетпей да калды. Өзгөчө 3 жашар бугудан айрылганда каарданып, итти 2 жолу ичке өзөртө тээп алган. Ичинин оорусу жүрөккө тепкендей болуп ооруган. Илгертеден эле адам менен ит бирге өмүр сүрүп келишкен. Эгерде ээсинин жакшы мамилесинен ажыраса, анда ит жашоосунун баалуу наркынан айрылгандай болчу. Мергенчи сүймөнчүк жаныбарынан айрылып, чоң күйүттү башынан кечирип жатканын ал өз көзү менен көргөн. Кожоюнун мурда Лоулоу аттуу картаң канчык ити болгон эле. Ал карлыкта күчтөн тайып, жада калса картаң бугуларды да кууса жетпейт. Акыры мергенчи аны көчөдөгү ит атаар далдаңчылардын кайнап жаткан казанына 10 юанга сатып жиберген. Лоулоунун айтымында ал Шамдагай жаш кезинде кожоюну менен ажырабас шериктерден болгон. Даабайдын чоочулаганы өз милдетине кош мамиле жасагандыгы үчүн ээси аягында андан баш тартуусу. Ооба, итте боштондук жок. Анын бир гана үмүтү мергенчинин ырайымы. Анын бар болгон ой максаты зээндүүлүгү менен кайрадан кожоюнун сүймөнчүлүгүнө ээ болуу. Ал үчүн күндөгүдөй куйругун шыйпаңдатып, жаланып жуктануунун кереги жок. Буларга кол салууга келген айбандарды колдон чыгарбай капканга түшүрүп, ээсинин көңүлүн жумушартышы зарыл. Ушунун өзү Даабайды алыстап калган мергенчилер менен иши болбостон жин тийген немедей жаны калбай карышкырдын изине түшүп кууганын себеби эле. Иттин туубаса сезими улам-улам эскертип жатты. Бул коркунучтуу кубалашкан оюнду эртерээк токтотуп, маңдайындагы каралаш чарчаган карышкыр анын ал жайын түшүнгөнчө ит изин суутайын деди. Аңгыча анын көзү Зылаңдын борсойгон курсагына түшүп, чагуудан баш тартпай андан ары кубалагысы келди. Даабайдын жылдызы кайра жангандай бөөрү кайрылып сокку бербей, кутулуп качуунун жолун издейт деп ойлоду. Себеби бөөрү боз, жүктүү болгондугу үчүн анын тулку боюнун жаагынын күчү кеткен. Карышкырды талап өлтүрсө бир гана кожоюнунун кечиримине аздектегенине гана ээ болбостон, ит тобунун арасында кадыр баркы дагы жогоруламак. Жападан жалгыз ит бөөрү менен кармашыптыр делип, анын ээрдигин тамшанта келечекте Гаммер талаасынын булуң бурчунда ооздон оозго жайылмак. Даабайды менсиген кыял коштоп, өзүнө зыян келээрин унутуп, из кууганын улантты. Зылаң чындыгында жүгүрө албай шилекейи куюлуп, жаагы карышып калган эле. Тумшугунда тиштеген маралдын музоосу оордук жаратып жатты. Аны билсе дагы тынбай жүгүрө берди. Мындай абалы дагы көпкө созулса, ал алсырап, оозунан ак көөгүн буртулдатып Гауху дарыясынан ажалы жетмек. Чарчагандыктан өлүп ит кушка жем болгусу келбесе, тезинен токтоп, итке сокку берүү тирүү калуунун үмүтү эле. Күтүүсүздөн анын эсине Гуху дарыясынын куюлмасы түштү. Ал жерде суунун нугу соолуп калган, бирок кууш дагы, ыраак дагы сырдууда эле. Жер бетиндеги мох каптаган ор койгон таштары, айланасын асман тиреген аска зоолор курчап, ортосу чоң таштарга толгон караңгы Гуху дарыясындагы таңкы күндүн нурлары алаканга салгандай даана көрсөттү. Зылаң ойлогондой качып кутулууга абдан ыңгайлуу жай. Анан кыйла маанилүү тоо капчыгай.
Даабайдын добушун угулушуна тоскоол болуп Атөгөл жанында турган мергенчи дагы анын арсылдаганын укпай жардамга келе албайт. Зылаң караңгы каптаган Гуху дарыясын бойлой жашынып чуркады да көздөрүн жүлжүйтүп карап да баратты. Оозундагы олжону түкүрө таштап жанындагы жарым кулач ташка секирип отурду. Даабай сактык чараларын эске албай аныс аз келгенсип май менен майланышкан сыяктуу бир катар жылмакай мокко капталган дарыянын үстүнө тайгаланып, токтонгонго кеч болуп калганын түшүнүп күү менен Зылаңдын алаканына түштү. Зылаң үстөмдүк кылуучу абалда турган. Даабайдын ири буйру жулпунуп сокку бергенге ыңгайлуу кам көрүп жатканын карап, байкатпай иттин артынан жабыша калды. Даабай жалтанбастан изине түшүп кууган Зылаңдын жүрөгүн кейитип, чындыгында эле ал жырткыч аскер ити болсо, экөө бирдей оо дүйнөгө кеткендей кылып урушка даярданган эле. Бирок биринчи талаштан кийин эле Даабайдын кадимки талаа ити экенин түшүндү. Анын учсуз тырмактары жүндүн гана арасында калып, арсайган тиштери сөөк түгүл, этти да жөндөп кемирчүдөй эмес. Ошондуктан Зылаңдын азабы менен кайгысы артта калып, бөөрүнүн ишеничи калыбына келип, таң атып кеч киргенге чейин Даабайдын тишинен ажал табамбы, үңкүрдү сактап каламбы деген ойлору учкан куштай алыстаган. Качып бараткан карышкыр заматта токтоп, капысынан ага кол салаарын Даабай күткөн эмес эле, бирок жылт этип качып кетүүгө кеч болуп калган. Капталындагы карышкырдын тырмактарынын кандуу издери жонундагы жүнү менен терисин кошо жулуп кеткен курч тиштерден алган жаракаты оттой жалындап ооруп турду. Бактыга жараша Даабай дагы эле күчүндө эле көз ирмемче 2 жолу тоголотуп, артындагы каардуу бөөрүнү өзүнөн алыс ыргытты. Даабай аябай жапа чегип, ошондо гана эсин жыйып, өзүн айрыкча коркунучтуу абалда турганын сезди. Карышкыр кайсы жерде болбосун, ал баары бир карышкыр. Бооз, жакында тууганы турса да ал талаа иттеринен 10 эсе күчтүү. Азыр кеч болгонун түшүнсө да, өмүрүн сактаганга дагы куру аракеттенди. Бирок карышкырдын чегинүүсү мүмкүн эмес эле. Мүмкүн бөөрүнүн сыздаткан тырмактарынан оңой качып кутула да албайт чыгар. Мергенчилердин кулактары чалып, билип калса, карышкырга бирге туруштук берет эле деген ойдо тагдырдан үмүт үзбөй үрдү. Бирок алар өтө эле алыста эле. Адам баласынын угуу жана жыт сезүү сезими алсыз. Эгер иттикиндей же карышкырдыкындай күчтүү болгондо эмдигиче бул жерде болуп калышмак. Анын үргөнү тоо капчыгайында жаңырып, маанисиз жооп өзүнө кайтарылып жатты. Даабайдын дагы бир амалы бар эле. Ал койругун шыйпаңдатып багынганын билдирген. Бирок мындай абал адамга же итке таасир бербесе, бөөрү кым этип да койбойт. Даабай качайын десе кача албайт. Багынайын десе багына албайт. Бир гана айла өлүмүш болуу. Зылаң баштапкы кармашуудан каардуураак болуп, бул салгылашууну тезинен токтотууну каалады. Даабайды чалкасынан жаткыза жерге көтөрүп чаап, учтуу азуулары менен анын жумшак мойнундагы кекиртегин жулуп алгысы келди. Оодарып салуу бөөрүлөрдүн чабуул учурундагы амалы жана кармаштагы эң негизги ыкмасы. Даабай баарын дароо түшүндү. Бир күндө эле керте тиштелген кекиртектен оргуштаган кызылган атырылып өмүр үзүлөт экен да, ушинтип эле багынып каламбы деп ал күчүнүн баарынча алдыңкы 2 буту менен туруштук берип, Зылаңдын тумшугун өзүнөн алыстатты. Анткени менен бөөрү ал ойлобогондой күчтүүлүгүн көрсөтүп, тумшугун Даабайдын кекиртегине бармактай аралыкта жакындатты. Бүдүр кызыл тили Даабайдын мойнуна жакындаганда, карышкырдын оозунан чыккан чийки эттин сасык чыты көзүн ачыштырып көөнүн айлантты. Ал мындан ары туруштук бере албайт эле. Кызыл сары күн чыгыштан аска зоолордун артынан шашпай көтөрүлө, караңгылыктагы Гуха дарыясынын буркулдап аккан суусуна жылуу нурун чачты. Дарактардын жалбырактары жаркырап, кызыл жер жана дарыянын киргил суусу таңкы ааламдын көркүнө көрк берип турду. Даабайдын ээн ай талаада жалгыз ажал тапкысы келген жок. Эч убакта ушул дүйнөнү калтырып кетем деп ойлогон эмес. Ал жырткыч карышкырды жайына коюп, аны ушунча алыска чейин кууп, изине түшпөй кетип калбаганына өкүндү. Азыр анын өкүнүчү дагы кеч болуп калган. Бир аздан соң бөөрүнүн кылычтай курч азуулары анын назик кемирчектүү кекиртегине сайылып, аны жарык дүйнө менен коштоштургусу келип жатат. Бардык жаныбарлар акыл эси менен сактанып калганга умтулушат. Бардык жаныбарлар ойлонбостон жашоо үчүн күрөшөт. Зылаң аны тиштегенде ал арткы буттары менен карышкырдын өзөртө тээп алганга жетишти.
Эгер зылаң бооз болбогондо тууй турган мезгили жакындабаганда 2 буттап эмес 20 буттап тепсе да бөрүгө баары бир болмок. Себеби карышкырлар үчүн олжонун тепкени, тиштегени күндө болуп турган ич. Бирок азыр ал бооз тууй турган күнү дагы жакындаган эле. Тепки так карындын ортосуна тийген. Тепкинин ооруткан күчү ток сымал зиркилдетип, тулку бою калчылдап, күйүттүү кыңшылап, даабайдын үстүнөн сыдырылып түштү. Курсагындагы балдары мүмкүн жапа чегип калган чыгар. Жатындын ичинен тепкилеп каршылык көрсөткөндөй. Карыны сыздап ооруганынан зылаң Гуху дарыясынын майда шагыл таштын үстүндө ооналактап жатты. Аңкоо даабай эмне болгонун түшүнбөй, жерде ооналактап жаткан зылаңга аңкая карап, бул дагы аны кайырмакка түшүрүүнүн амалы чыгар деп ойлоду. Шексине жанында карап турду. Чындыгында эле ал кыйналгандай көрүнөт. Бөөрү жааны ачыганынан бүрүшүп, уурту кыйышып, анын көздөрүндөгү ырайымсыздыктын учкундары эч ак жок болуп, бир гана жашоодон чаалыкканы көрүнгөнсүйт. Даабайдын күнү тууп, ийгилик кайрадан аны коштогонсуду. Зылаң элдир-селдир эси менен жатканда, тезинен өзү үйрөткөндөй аны кекиртектен кертетиштесечи. Андан соң өзүнүн эр жүрөктүүлүгү үчүн мергенчинин алкышына татып, кайрадан анын сүймөнчүлүгүнө айланмак. Даабай чыдабай кетип ишти сынагысы келди. Аңгыча анын башына бир ой келди. Мүмкүн айлакер карышкыр өлүмүш болуп, оор абалга жана душманга туруштук берген болсочу. Жерде ооналактап жатканына караганда өлүмүш болгонун ким кепилдик берет? Ит мындай кооптуу учурда көпкө күмөн санап турду. Чындыгында ал өзүнүн ыңгайсыз абалда экенин сезди. Ит карышкырды өлөр жеринен тиштеп жараланган эмес. Анан кантип эле эч кыймылдабай жатып калды? Даабай окуянын канчалык жалган чындыгын баамдаш үчүн карышкырга кол салбай аны айланчыктап басты. Аңгыча зылаң тоголок болуп бүрүшүп кыймылдады. Зылаң ары бери тоголонуп жан чыдагыс ооруну басаңдаткысы келди. Бирок бүткөн тулку бою сөөк сагынан бери сыздап, карындагы бөлтүрүктөрү түшүп бараткандай сезилди. Ал милдеттүү түрдө өзү көз жарыш керек. Бөрү ашкан жырткыч айбан болсо дагы ушул тапта аябай чоочулап турду. Канга суусаган кутургандай болгон даабайдын алдында тууп салыш коркунучтуу. Зылаң үчүн бул кыл көпүрөнүн үстүндө турганга тетели. Алсыздыгын билдирсе, өзү жана бөлтүрүктөрү иттин тишинен качып кутула албасына көзү жетип турган. Азыр балдарынын жарык дүйнөгө умтулушу, толгоосунун келиши, көөнүнүн айлануусу баары кошулганда, ал ит түгүл мышыкка дагы туруштук бере албайт эле. Кичинекейлерим ай, силердин туулушуңарга азыр жайсыз мезгил. Ал эч ким билбеген жерди таап көз жаргысы келди. Бул тилектин орундалышы мүмкүн эмес. Аны бир кадам алыс басууга дарманы да жок. Карышкыр бөлтүрүктөрдүн ичинде дагы кичине токтоп турушун каалады. Алгач даабайды жер үстүнөн жексен кылып, анан кийин бөлтүрүктөрүн күтүп алмак. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет. Балдары апасынын каалоосун угуп күтүп турмак беле. Азыр бир гана айла убакыттан үнөмдөп өлүмүш болуп даабайды жаңылтуу. Зылаң карнынын сайгылашып ооруганына чыдап, бутун тывырчылатканын токтотуп, денесин сулуп таштап, буттарын алдыга бүгүп, жана көкүрөгүн түздөп алып өлмүш болуп калды. Бирок даабайдын алданбаганы анын ачылуу ырайынан көрүнүп турду. Ырасын айтканда, даабай тузакка түшкөн эле. Ыраазы боло ырсайып, этияттык менен көз кырын салат. Зылаң акыркы күчүнүн баарын көчүк жагына жумшап, көзүн жүлжүйтүп, оңтойлуу убакыт келгенде өлтүргүдөй кол салганга даярданды. Ал ыкманы өтө кылдаттык менен аткаргандыктан даабай тайсалдабастан токтолуп, анын жанына туруп калды. Андан соң ит денесин күч менен кысып, куйругун желектин сабагындай тикчейтти. Ал аябай чымыркангандыктан көздөрү карегинен чыгып кетерге аз калды эле. Зылаң болгон деми менен бир каарды уулуп алды. Бир нече чакырым алыстыкка качып барып, эч кандай жандын кыймылдабаганын байкаганда, оркойгон таштын үстүнө отуруп алып, алыска көз чаптырып карай баштады. Бирок Зылаң иттин бул жерден төөлүк алыстап кеткенин каалаган. Күн жапжарык тийип, Гуху дарыясынын жээгинде токойдо маймылдардын, куштардын үнү оола баштаган. Акыры Зылаң тызылдаткан ооруну сезди. Сыздаткан оорунун артынан эле балдары ичинен сойлоп, биринчи бөлтүрүгү туулуп, артынан экинчиси суурулуп чыккан соң ал алсыздана түшкөн. Зылаң баардыгын сезип, жаңы туулган бөлтүрүктөрүнүн түрүн, өңүн, башын көтөрүп батынып карай албады. Кылт этип кыймылдаса, кырда турган даабай байкап, аны жаңы гана туулган бөлтүрүктөр менен бирге жеп салабы деп чоочулады. Үчүнчү бөлтүрүгү дагы аман эсен жарык дүйнөгө келди.
Жаны менен тең 3 бөлтүргү муздай тоңгон жер менен анын жылуу денесинин ортосуна жөрмөлөшүп, жашоонун булагы болгон энесинин желин издеп жатышты. Ал назик кыймылдап кичинекейлерин күнгө алып чыккысы келди. Алар таза абадан жутуп, күн нуруна мемирешсе, өзү эне мээримин төгүп балдарынын алдына тоголото жылдырып, ар бирин бирден кылдаттык менен карагысы келип жатты. Албетте алар татынакай, сүйкүмдүү да, сууга төгүлгөн күндүн нуруна окшоп назик да. Аларды уламдан улам жакшы көрүп, мындай суктануу бул өмүрдө жетишээрлик эмес экенин сезди. Жука тили менен кичинекей периште сыяктуу балдарынын жүндөрүн жалтыратып, тону таптаза болгончо жалап, ачыл элек көздөрүнүн кабыгында жалагысы келди. Зылаң бөлтүрүктөрүнүн кара бермет сымал көздөрүн тегерете айландырып, кыпкызыл күндү, жапжашыл тоону, көк асманды, анан өзүн карап, энесин эстерине сактап алышын каалады. Анын желини кандайдыр бир сыйкырдуу күч менен сүткө толуп, көлмөдөгү жазга үйөр суудай буркан-шаркан болуп калганын өзү дагы сезип, балдарынын жумшак ооздоруна эмчегин салып, аңкыган сүтү менен аларды жарылгыча эмизгиси келди. Зылаң бардык мээримин төккүсү келип, бирок батынбады. Даабай кол жеткен аралыкта болгондуктан 3 бөлтүрүгүн бооруна бекем кысып, жаңы туулган тентектери анын боорунда тынч жаткылары келбей, ары-бери жөрмөлөйт. Анын карынжагы кууш келгендиктен бөлтүрүктөрүнүн бири үрпөйгөн башын энесинин оң каптал бел жагынан suurулта чыгаргандыктан, аны кайра ичине киргизсе, башка бир жамбашынан сол капталынан тийген күн нуруна чыгып алган. Зылаңдын жакын арада экенин байкаган Даабай ылдам таштан түшкөн. Балекет баскыр ал жалтыраган көздөрү менен көрүп калган турбайбы? Зылаң ичин кысып ыйынды. Себеби 2 бөлтүрүгү туула эле. Айланайын балдарым, Даабай эсин жыйгыча убакытты текке кетирбей, тезинен туулсаңар, ошондо силердин апаңар оор жүктөн бошонуп, кайрадан күч кубат жыйнап, бул иттин жанын суурмак. Кызык, экөө сүйлөшүп алгандай жайлуу жатындан чыккылары келбейт. Атайын кечип жаткандай эле. Зылаң ыйынып ыкчынса да, натыйжасы болгон жок. Даабай 2-3 кадам алысыраак турду. Зылаң эски адатынча итти коркутуп, жүрөк заада кылууга өлүмүш болуу оюнун улантты. Бирок бул жолу итке таасирин тийгизе албады. Даабай ташка жаңы гана отуруп, бөөрүнүн бел жагындагы билинер-билинбес кыймылдарын көргөн. Зылаңдын дагы чоочуган кебетеси анын күмөн санаган көңүлүн бурган. Рас эле, ал шекшингендей жакыныраак келгенде бөлтүрүктөрүнүн бири кыңшылап, үрпөйүп башын менен апасынын алдынан сойлоп чыкты. Зылаң шаша-буша баласын алдын көздөй салганда, Даабай өтө жакын тургандыктан окуянын ал жайын даана түшүндү. Эмнеле былк этпей, эч кыймылдабай бир ордунда көпкө дейре жатат десе, көрсө тууп жаткан экен да. Ошол замат бөөрү аны акмак катары шылдыңдаганы жүрөгүнө бычактай тийди. Эгерде азыр гана көрбөй, эртелеп байкаганда бөөрүнү бөлтүрүгү менен бирге жок кылмак экем. Карышкырдын 2 жүздүүлүгүн, өзүнүн ишенчээктигин жек көрүп да, ызырынып да, өкүнүп да турду. Ал Зылаңды баштан аяк карап, анан ызаасыз сүйүнүчкө айланды. Карышкырдын карыны салаңдап, дагы эле бели бошобой кыйналып турган экен да. Ит кубанганга али кеч эмес экенин билди. Сениби? Өз табагыңды өзүңдүн ажалың менен өзүңө тартпасам? Даабай Зылаңга куюндай секирди. Зылаңдын белинин бошонуусу ортолоп, сокку бере албай, боорундагы алсыз 3 бөлтүрүгүн коргоп, качып кете да албайт. Жерде отуруп иттин удама-удаа соккусуна кандай болсо да туруштук бериши керек эле. Ал отурган жеринде кыймылын иретке салып, бекем туруп, Даабай ага артынан же капталынан кол салышына мүмкүндүк жаратпай туруштук берди. Ит анын чекеси менен кулагын канча тытып, жонундагы жүндөрүн сапсайта жууса да, өмүрүнө коркунуч келтиргендей жаралай алган жок. 2 мертебе Даабайдын чабуулга болгон кыймылы жеңилдеп, бөөрү ордунан былк этпей талашып кармашты. Иттин жүнүн жула албаганы менен анын асылганын басаңдатканга мажбурлады. Даабай дагы бөөрүнүн так маңдайынан күрөшкөнү өлүмгө барабарын түшүнүп, өзүнүн ыкмасын тез алмаштырды. Үн сөзсүз Зылаңды айлана басып, артынан тиштегиси келди. Зылаң анын максатын сезип, канга кан деп баштан аякка чейин бетме-бет абалда салгылашты. Эгер капысынан бирин өлүмгө жетелеп кетсе, бул салгылашуунун аягы жоктой болуп, Даабай кыйнала баштаган. Капырай, карышкыр өмүр менен ажалдын ортосунда алышып жатканда, карындагы 2 баласы жарыка шашылгандай энесин түрткүлөй баштады. Бул эмне Теңирдин мага берген жазасыбы, я? Зылаңдын кабыргасы кайыштыра толготуп, бир бөлтүрүгү ааламга бейпил жылды. Бул мезгилде болуп жаткан окуя жалгандай сезилип, анын башы айланып, жер аңтарылып, көзү тунарыктады.
ой сезими бир жерде болбой керек болсо Даабайга да назарын салган жок. Артынан оор жүктөй былк этип жерге түшкөндө гана уйкудан чоочу ойгонгондой кармашып жатканы эсине келди. Зылаң акыл эсинен тайып турган учурунан пайдаланып ит аны жонунан тиштеген. Демейде ал Даабайга окшош душманын 2 ирет тиштеп ыргытат эле. Бирок азыр андай кылууга мүмкүн эмес. Эгерде ал турган абалын өзгөртсө, карышкырдын туула элек баласы тумчугуп калат. Ал жерге казыктай тике сайылып, ордунан бир карышта жылбай, Даабайга каалашынча өзүн тиштетип жатты. 4 буту менен бөлтүрүктөрүнүн бооруна кыса коргоп, ит кекиртегине жетип калбасын деп, мойнун жыйырып кайрымакта ийди. Даабай анысына да карабай Зылаңдын кежигесиндеги чуңкурунан этин ое жулуп алды. Ал жаны ачып уулуп, кайнаган ысык каны кулагынан ылды, Гуху дарыясынын мончоктой тизилген апапакай таштарына тамчылаган. Жаны кейип, чымырканып, туталанып 4-чү бөлүгүн жарык дүйнөгө алып келди. Эми Зылаңдын карындагы акыркы бир баласы калды. Даабай жулуп алган бир үзүм эти менен бөөрүнүн үстүнө секирип түшүп, Зылаңдын маңдайына соксой отуруп, шумдуктудай ачкалыгын көрсөттүбү же көйрөңдөндүбү өзүнүн жырткычтыгын билдирди. Же карышкырды коркутуп кемсинттиби, айтор эттин канын сызылта агызып чалпаңдатып чайнады. Бирок Даабай байкабай, салгылашууда өтө ыңгайлуу кырдалды өткөрүп жибергенин байкаган жок. Ит тамшана этти куурсагына жутуп жеткиргенче Зылаң аман эсен акыркы бөлтүргүнөн кутулуп алган. 5-чи баласы дүйнө менен учурашканда бир чаңырып алды. Зылаң сыздаткан оорусунан заматта жеңилденип, желкесиндеги жараттан дагы эле токтобой аккан канына карабастан жүрөгү кубанычка батты. Кыстаган турмуштун оорчулугун жеңип, акырында аман эсен көз жарганына сыймыктанып, бактылуу болуп турду. Булардын баардыгы аны күч-кубатка толтуруп, берилген деми менен кан жайылган шагыл таштын үстүндө тикчиип турган. Ал мезгилде асман түнөрүп, капкара булут күндү каптап, токойдо канаттуулар чоочуп чырылдашып, жаныбарлар зымырап чуркашып, нөшөрлөгөн шамал согуп, Гуху дарыясынын жээги музда кабага чүмкөлдү. Карышкыр итти үңүлө тиктеп, өзүнүн көз карашы менен жырткычтыгын ага жеткире көрсөттү. Мен амандыкта белимди бошоттум. Эми ордуман туруп, кичинекейлеримди сакташ үчүн сени менен кармашып бирге өлгөнгө даярмын. Даабай дагы жаныбар эмеспи? Абалдын баардыгы кайра өзүнө каршы болгонун тойду. Жанатан карышкыр тууттан алсызданганда кекиртегин кыя тиштеш керек эле. Эми ал азыр оңой жеңишке жете албастыгы аны чоочулаткан. Бөлтүрүктөр үчүн карышкыр кабылаңдан да каардуураак. Бирок азыр сокку бергенге да, өкүнгөнгө да кеч болуп калган. Ал аз келгенсип нөшөр жакындап, ит бугунун сарайындагы жылуу жумшак уясына шашты. Аны эстеди да артына бурулуп, Гуху дарыясынан кутургандай сыза чуркап алыстап, белден келген узун кара көк чөпкө кирип, көздөн кайын болуп кетти. Аңгыча аркыраган шамал Гуху дарыясындагы кум ташты асманга сапырып келди. Тоо чокуларынан чагылган жарык чурк этип, күн күркүрөп, жер дүрбөлөңгө түшүп, дарактар түбү менен омкорулуп, чагылган тийген дарак алоолонуп күйүп баштады. Ызылдаган бороон жаңы туулган бөлтүрүктөрүнүн кулагынын учунан бутунун тырмагына чейин алар күркүрөгөн күндүн катуу үнүнөн корккондуктан кыңшылап жатышты. Зылаң 5 кичинекейин бооруна катып, тынчсыздана башын көтөрүп көккө карады. Булут коюулангандан коюуланып, асман караргандан карарып, үрөйдү учурган нөшөр шайтандын ышкырыгынан дагы күчтүү көрүндү. Мындан ары Гухуда калуу кооптуу. Анткени нөшөрлөп жааган жаандан улам суу тоодон буркан шаркан агып, жакшылык алып барбайт. Ылдамыраак борон чапкын тийбеген жылуу жумшак үңкүрүнө кайткысы келди. Ордунан чечкиндей туруп, балдардын баардыгын бирдей тумшугу буттары менен жел тийбегендей таштын түбүнө түртүп, бир бөлтүрүгүн акырын желкесинен тиштеп алып жөнөдү. Калган бөлтүрүктөрү энесинин жылуулугунан алыстап, бирине бири жабышып, үмүтсүз чайылдашты. Ал добуш энесинин жүрөгүн бычактай тилди. Бирок карышкыр эстүү жаныбар. Ашкери боору ооруган азыр маанисиз. Бир гана маанилүүсү аракеттенип бөлтүрүктөрүн сактап калуу. Жүрөгүнүн сыздаганына да, шамалга да карабай, жебенин огундай учуп үңкүргө чуркады. Ал бир жолку аракетинде бир гана бөлтүрүгүн алып барганга мүмкүнчүлүгү бар эле. Гуху дарыясынан жашыруун үңкүргө чейинки чакырымда чамалуу аралыкта токтобостон бир калыпта жүгүрүп жетти. Биринчи кичинекейин үңкүргө киргизип, этегин басканга жетишпей, жарышка катышкан немеде кайра Гухудагы экинчи бөлтүрүгүнө жөнөдү.
3 ирет үңкүрдөн чыкканда тоодогу катуу нөшөр дабыр жыга баштады. Бул Жужука тоо этегиндеги алгачкы жазгы жаан эле. Төө бурчагындай болгон жамгырдын тамчылары шамалдын огунан жерге камчы сымал ийри буйру түшүп, тоо бетиндеги бадалдар ийле жерге жатып, аска зоолор калыбына келип кетип өзгөрүп жатты. Зылаңдын желкесиндеги жаракаты ооруганы билинбей карттанып калган эле. Бирок жамгырдын суусуна кайра ачылып, кан тамчылап ысып ооруп кирди. Нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен Гуху дарыясына жетиши кыйындады. Какшып калган көлмөгө жамгырдын суусу чогулуп, 2 бөлтүрүгүн жарымынан суу каптап, жүндөрү кочкул кызыл лайга малынганын көрүндү. Кирген сууга шаша-буша боюн уруп, 1 бөлтүрүгү менен бийигирээк жээктеги ак кайыңдын дүмбүрүнүн түбүнө тырмышып чыгып, үңкүрдү карай бет алды. Гуху дарыясында акыры бир гана баласы калды. Зылаң чыдамкай күчтүү бөөрү болсо да, аны тууттан чарчаганы, түнү бою көз ирмебей кармашканы шалдыратты. Азыр анын 4 аягы жумшак чөптөн бетер чайпалып, мас жанча темселип, кадамын соолгун шилтеди. Ал маалда Гуху жээгиндеги кыркаларында тизилген тоонун коктуларындагы суу жалындап өркөштөп, соолуп калган эски нук заматта лайлана кызыл сууга тоңгон. Зылаң буркан шаркан суу ташкынынан алысыраак, акыркы бөлтүрүг менен өйдөрөөк жерге бассамбы дегиче жылмакай ташка тайып, тикеден турган тосмодон так суунун айлампасына башы менен кирип, лай сууга какап чакап калды. Каршкырлар адатта башка кургактагы айбанаттар сымал сууда сүзгөндү билишет. Зылаң жан алгалыбай 4 аяктап чаба куруп дарыяны жээктеп калганда, тоодон аккан суунун ташкыны аны кайра чумкутуп кетти. Алы кетип, суунун түбүнө чөгүп баратты. Канча өйдө жулкунбасын жээкке жетиши мүмкүн эмес эле. Күүлөнгөн суунун толкуну аны таштак жээкке бир көтөрө чаап, андан алып кайра сууга жуткурду. Зылаң эмне болгонун түшүнбөй өзү да, тоолор да, жээк да бүтүндөй аалам баары айланып тегеренип жатты. Айлампадагы бир тоголок коргошундай өзүн оор сезип, суунун түбүндөгү эбегейсиз чоң 2 кол ылдыйлатып тозокко тарткандай болду. Ал алдан тайып туруштук бере албай, терең дем алуудан курсагы жарылганча ылай суудан жутуп, 2 тикчиип калган кулактарынан башка калган денеси сууга бүтүндөй чөктү. Мына, күнү да бүттү. Өзүнүн гана эмес, ачкачылыктан жаңы туулган бөлтүрүктөрдүн дагы ичер суусу түгөнмөк. Үмүтү үзүлө алдыңкы буттарын эптеп кыймылдатканда, буттары капысынан жыгачка урунду. Болгон алы менен жыгачка жабышып, андан эмне болсо дагы өзүнүн куткарууга амал издеди. Бул тоо ташкыны менен агып келген Ажыдар дарагынын устуну эле. Аны айлампадагы суунун катуу куюну дагы жута албайт. Зылаң ага тырмыша жармашып, акыры суунун бетине чыкты. Ажыдар дарагынын устуну толкун менен түрүлүп, бөөрү жээкке чыкты. Зылаң аман калды. Ал таштак жээкке чыгып, өзүнө керек болсо өлүмдүн да күчү жетпегени аны чексиз кубандырды. Тоодогу жаан аралаш шамал, чагылгандын чартылдаганы үнү укмуштуу бешик ыры сыяктуу болуп, ал муз тоңгон суу ташка жатып көзү жабышып пүрүлдөдү. Эми тоодогу нөшөрлөгөн шамал да, Гуху дарыясынын жашыруун сырдуулугу, итиркейди келтире тажаткан даабай да жок эле. Ал өзүн күндүн мемиреп тийген нуруна кактана, чөбү жибектей жумшак жерде жаткандай сезди. 4 бөлтүрүгү чапылдада анын борсойгон эмчектерин сорсо. Жок, токтой турчу. Кандайча 4 гана? Ал 5өөнү тууган. Эмнеге бирөө кемирейт? Анын тээ түпкүрдө жаткан эне сезими кыялын бөлгөндөй эсин жийди. Ооба, акыркы баласы ээн талаада, жападан жалгыз шамалда, жаанда калбады беле? Зылаңдын уйкусу ачылып, шашкан бойдон жүгүрүп жөнөдү. Нөшөрлөп жааган жаандан айлана бозомтуктап даана көрүнбөсө да, бөөрү баамдаган сезимине таянды. Зылаң алыстан жанындай көргөн бөлтүрүгүн ак кайындын түбүндө экенин көрүп, жаны жаялды. Жамгырдын суусу бөлтүрүктүн саргыч күрөң жүнүн таптаза жууп койгон. Ал көмкөрөсүнүн 4 аяктап дарактын сөңгөгүн кучактап, анын желиндин үрпөңдөй дөмпөйүп чыккан кабыгын кичинекей тумшугу менен тиштеген бойдон жатыптыр. Теңирим ай, баласы энесинен айрылып, сөңгөктү апасынын кучагындай көрүп, кабыгын энесинин желининдей көргөнүн Зылаңдын жүрөгүн чындап кысты. Кичинекейим, аябай азап чектиң го, эми апаң жаныңда. Кечирим сурагандай бөлтүрүктүн чекесинен жалады. Кокусунан тилинин учу баласынын чыкыйына тийип кетти. Ал анын кызыган көмүрдөй ысыганын сезип, чоочуй түштү. Бөлтүрүктүн көздөрү жабылган, дем алганы билинер билинбес. Анын эч ак эсин жоготконун сезип, Зылаң тиштеп алып үңкүр көздөй чуркап жөнөдү.